Күнмаектин бүгүнкү чыгарылышында кайрадан энергетика тариф маселесине токтолобуз. Коногубуз Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин кеңешчиси Марат Чолпонкулов. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мырзалиев алып барам. Эсиңиздерде болсо, мындан туура бир ай мурда ушул студияда ушул темага токтолгон элек. Анда дагы Марат Мырза келип биздин суроолорубузга жооп берген. Тилекке каршы убакыттын кыскалыгына байланыштуу көптөгөн суроолорго жооп ала албай калганбыз. Андыктан бүгүн дагы ушул темага токтолуп, телекөрүүчүлөрдүн ошондой эле биздин суроолорго жооп алсакпы деп чечтик. Эгерде сиздерди кызыктырган суроолор болсо, 67 11 41 телефонуна чалып, же болсо 80 60 кыска номерине СМС жөнөтүп берсеңиздер болот. Марат Мырза, алгачкы суроо эле ушул элдин көйгөйү Токтогул суу сактагычында бүгүнкү күндө канча суу бар? Бүгүнкү күндөгү суунун көлөмү 8 миллиард 360 миллион куб суу метр турат. Ал деген көлөм былтыркыдан 3 миллиард 800 миллион куб сууга аздык кылат. Биз бул ситуацияны билгенбиз, эсептеп атканбыз. Анан бул синоптиктердин деле айткан маалыматтары боюнча баягы көбүрөөк айтылган эле, бирок ал чыкпай эле ылдыйкы прогноздор дал болуп калды. Мына биз аны арай сайын карап турган болчук. Анан бүгүнкү күндөгү суунун келиштери ошо 150 куб метр секунд болуп атат. Былтыры будан көбүрөөк болуп аткан 160-ын тегерегинде. Бул деген эмнени билдирет? Бул биз арай сайын күн сайын карап турабыз да, бул деген суунун баягы ылдыйкы келе турган деңгээлинин мезгилдери бар да. 5 жыл ортосунда биз мезгилде болуп атат. Ошонун эң төмөнкү, мүмкүн эмки жылдагы эгерде ушундай эле көлөм келсе, анда биз эсептейбиз, эмки жыл ошо төмөнкү келемдер. Кийин суу көбөйүш керек кайрадан. Ал күн сайын, ал ай сайын билип турат да. Негизи эле ушул Токтогул суу сактагычы электр энергиясын өндүрүп чыгарууга мүмкүн болгон эң төмөнкү чек канча саналат? Эми бул өзү физикалык закон ченеминде өзү Токтогул суу сактагычынын суунун көлөмү 6,5 кубтан ылдый болбош керек. Ал андан ылдый болсо, анда жанагы иштеп аткан ГЭСтин өзүнүн турбиналарынын ар бир өзүнүн бир неме детальдарына бул өзүнүн неме залалсын тийгизет. Себеп дегенде вибрация күчөйт да. Өзүңүз билесиз, анан бул суунун көлөмүнүн астыгыда дагы бир себеби бар. Бул канчалык суу аз болсо көлөмү Токтогул суу сактагыч ошончолук электр энергиянын ар бир киловатт саатына кетчү суунун көлөмү көбөйөт да. Ушундай начар жакшы эмес жактары бар да. Мына бүгүн 2-3 күндөн бери күн суук болуп атат. Кыргызстанда бир күндө электр энергиясына болгон суроо талап өстүбү? Негизи канча өзү бир күндүк суроо талап? Кабар айтсак да болот. Бул эми баягы Кудайдын күнү жылуу болду, кышта декабрь жылуу болду, январь айы жылуу болду. Анан ушул күндүн сууганы ушул жакын эле бир 3-4 эле күн болду да. Январь айынын 1-ден баштап карап көрсөк, электр энергиянын күнүмдүк керектөөсү Кыргызстан боюнча 54-52 миллион киловатт саатка чейин түшүп атты да. Анан мына 3-4 күн мурда 54 болду, бүгүнкү күндө 59-58-дин тегерегинде болуп атат. Бирок былтыры ушул учурда 64 болуп аткан, 64-66, 2013 жылы 66 миллион киловатт саат күнүнө керектелип аткан болчу. Бул эмненин кабарды айтат? Эгерде мүмкүн күн жылуулукта бир себеп болуп атат, бирок ошол эле учурда жана тариф саясатын экономика иштеп атат деп ойлойбуз. Себеп дегенде баягы 700 киловатт деген биз чек койгонбуз. Ошол 50 анан дагы бир нерсе айтып кетишибиз керек. Бирде 50-ке да чоң рахмат калкыбызга. Алар түшүнүү менен ушул биз жаздан бери айтып аткан биздин кайрылуубуздан түшүнүү менен кабыл алды деп ойлоймун. Себеп дегенде биз айтып атканыбыз кыш оор болот. Кышка даярданыш керек, үйдү жылуулаш керек, отунду эмитен кол неме керек деп, ошонун керектүү көлөмдөрүн дайындагыла деп, андан тышкары баягы электр энергиясын колдон келишинче электр энергиясын үнөмдүү колдонуп, аны жылытууга эмес, керектүү гана бир керектөөлөргө колдонушун деп биз суранганбыз. Ошол суранганын да баардыгы ишке ашып, Кудай кааласа мына биз көрүп атабыз. Бул былтыркыдан 8 кеберги жылуу күндөрү болгондо 10 миллион, 12 миллионго чейин аздык кылып атты да. Бул деген жакшы көрсөткүч. Себеби мындай темп менен болсо биз бир айда 300 миллион киловатт саатка чейин экономдойбуз. Же бул деген примерно бир 600-700 миллион куб суу экономдошубуз керек да. Эми Токтогул суу сактагычында 2 миллиард кубка жетпеген, баягы критический, орусча айтканда деңгээлге жеткенге чейин ошончо суу калыптыр. Ушул суудан канча электр энергиясын өндүрүп чыгарабыз? Болжолу менен. Болжолу менен эми физиканын негизинде суунун көлөмү бүгүнкү күндөгү көлөмдү айтсак, анда 3 куб бул 1 киловатт саатка кетет да. Эгерде суу көбүрөөк болсо, баягы 16 миллиард, 19 миллиардтан да 2 куб кетет да. Бүгүнкү күндө 3 болуп атканда, значит 2 миллиардты 3кө бөлсөк, бул примерно грубо эсептегенде 700
миллион киловатт саат болот. Бирок ошол эле учурда келип аткан суунун көлөмүн эсептеш керек. Анан биз дагы мына февраль айында күн жылуу болсо күн узарып кетет, электр энергиясынын керектөө азайат деген биздин мындай прогноздорубуз бар. Ошол учурда суунун да келе турган көлөмү да көбөй баштайт да. Мына карап көрсөк, эгерде былтырлары 158 болсо, март айында 166-170 куб секундасы келип аткан экен да. Бул суунун көбөйөт, ары уже 210-600 болуп көбөйүп кетерет да. Ошол эгерде суунун кеткен көлөмүн эсептеш керек, келген көлөмүн эсептеш керек, электр энергиянын керектөөсү азаят деп эсептеп атабыз. Бунун бардыгы биздин күнүнкү атайын группабыз бар эсептеп атат да. Кандай кылыш керек, эмне кылышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда биз Бишкек ТЭЦ-ында электр энергиясын чыгаруусун бүгүнкү күндө баягы ровный график менен айтканбыз, 360 мегаватты кармап атат да күнүнө. Азыр жүз байланышта телекөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, анан ушул теманы кайра улантабыз. Саламатсызбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Угуп атабыз, байланыштырып сурооңузду айтсаңыз болот. Мен суроо берейинчи дедим эле, Угуп атабыз, айтыңыз. биринчи жанагы арзандайт деп атпайбы свет 25 тыйынга. Ошол 1 февралдан баштаппы же да февралдын канчасынан баштап ошондой болот? Рахмат. Анан кийин жанагы 1 сом 20 тыйындан чок паскаларга 1 сом 20 тыйындан деп атпайбы? Ошол 700 киловаттка чейин 1 сом 20 тыйынбы? Же 700. Рахмат сурооңузга. Негизи эле элдин көбү ушул бүгүнкү күндө тарих саясатын жакшы түшүнбөй жатат. Түшүндүрүп койсоңуз, канча колдонгондон кийин баягы 70 тыйындан өтөт, кимдер үчүн? Андан кийин өзүңүздөр башында айттыңыздар эле, баягы ай сайын тариф саясаты өзгөрүп турат депчи. Февраль айында эмнелер? Биринчиден эле ушул бир түшүнүк берип кетейин мен. Анткени элибизге да көп эле айтылып атат, бирок ошол учурда 3 фаза менен 1 фазага ар кандай тариф деген ой ал жок болгон. Себеп деген жаңы тариф саясатынын негизинде 1 фаза болобу, 3 фаза болобу биз аны экөөнүн тең эле керектөөчү, бир эле керектөөчү деп эсептедик. Себеп дегенде бардык эле 3 фазалуу киши деле 1 фазалуу киши токту эмне колдонот? Ошо үй тигини колдонот. Ошон үчүн аны айырма кылбаш керек деп эсептедик. Ал туура чечим болду. Анан ушул жалпы ошол 3 фазалуу болобу, 1 фазалуу болобу ошонун бардыгына бир эле объем 700 киловатт саат бир айга. Андан тышкаркысы 1 сом 20 тыйын. Бирок бүгүнкү күндө 2 сом 5 тыйын деген эмес, ал жанагы келип аткан Казакстан электр энергиясынын импорттук баасын кошкондо 1 сом 20 тыйын, тияктан 5 сом 60 тыйын болчу кошкондо ошону мындай аралаштырганда 2 сом 5 тыйынга чыгып аткан да. Анан эми арзандайт деген бүгүнкү күндө Госдепартамент, бизде госагентствобуз бар, өкмөткө караштуу бул электр энергиясынын тарифин жөнгө салуу мекемеси. Ал жерде айтып атат, да, действительно могул февралдан азайтабыз деп эсептер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Бүгүн так мынча болот дегенден да алысыраак болуш керек. Ал бирок азаят. Анткени электр энергиясынын бизге келип аткан импорттун көлөмү да азайып атат. Себеп дегенде биз ойлогонбуз, эгерде былтыркыдай болуп туруп суточный потребление 66-65 миллион киловатт саат боло турган болсо, бизге действительно киловатт электр энергия жетпейт болчу. Биз ошондо импорттун көп эле көлөмүн эсептегенбиз. Бирок бүгүнкү күндө ал 2 эсе 3 эсе аз болуп келип атат. Ошонун себебинен биз да электр энергиясынын импорттун акчасын азайтып, элге да ушул тарифти ылдыйтып берүүгө аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө 700 киловаттан артык баш колдонгондор 2 сом 5 тыйындан төлөйт. Өткөндө айттыңыздар эле 1 сом 85 тыйын болот деп. Ал качан 5 тыйын ал ошол февраль айынын эсеби менен кирет. Ага да аз мына буну ан үчүн госагентство өзүнүн чечимин чыгарыш керек. Бүгүнкү эсептер жүрүп атат. Мына февралдын башына чейин бүтүш керек эсептер. Анан атайын ошол госагентствонун приказы чыгып, алар бөлүштүрүү компанияларга бардыгын өзүнүн приказын жөнөткөндө ошол жерде так баа чыгат да, канча азайыш керек. Себеп дегенде импорттун электр энергиясы бүгүнкү күндө ал көлөм эсептелип туруш керек да, ошол айдын этегинче эсептелип туруп анан так баа чыгат да. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү аз калдык деп атабыз. Эми ушул болжолдуу 2 миллиард куб суу иштеп чыккан электр энергиясы 700 киловатт болсо, болжолдуу түрдө бир айга жетет экен. Анан бир айдан кийин эмне кылабыз? Эми ал 2 миллиардтын баардыгы агып кетет деп ал туура эмес болуп калат. Себеп дегенде ошол эле учурда жана 150 куб мына азыркы келип аткан секундасына суунун да көлөмүн эсептеш керек. Ал да ошол келип аткан суунун да көлөмүн эсептеш керек. Чыгып аткан анан күнүмдүк электр энергиясын колдонушту эсептеш керек да. Бирок эми бүгүнкү күндө биз Распет компаниянын баардыгына тапшырма берип бергенбиз. Баягы дебитордук карыздар боюнча ким карыз болсо электр энергиясын колдонбош керек. Алар өчүрүш керек. Ошол эле учурда жана электр энергиясын могул пик нагрузкада
деп коебуз, эртең менен кечки пик нагрузка, бул саат эртең мененки 7-ден 10-га чейин, кечки 7-ден 10-га чейин да. Ошол учурда электрокотельниялар бар, бул мектептер, больницалар, ошолордун баардыгы ошол тартип түз сакташ керек. Ошол учурда электр энергиясы колдонуусу, булар электр энергиянын колдонуусун 3 эсе азайтыш керек да. Марат мырза, өчүрүш керек дедиңиз, электр энергиясына акчасын төлөгөндөр да. Ошол жерде менде бир кызык суроо болуп атат. Электр энергиясы бизде мыйзам боюнча товар деп саналат. Тилекке каршы түрдүү жагдайдан улам калкка сапатсыз товар берилип атат. Бул факты, туурабы? Аны мойнуңузга деле алат болушуңуз керек. Бирок айла жок, ал деген туура. Ошол эле күндө баягы электр энергиясына убагында төлөй албай калсаң, светиңди өчүрүп коет. Андан кийин туум кете баштайт. А бирок электр энергиясына алдын ала төлөп койсоң, сага эч кандай жеңилдиктер каралбайт. Ушул саясат адилеттүү деп санайсызбы? Эми бүгүнкү күндөгү ушундай бир аз адилетсиздик бар. Анан ошол эле учурда эми электр энергиясы товар деген менен буну бүгүн эле оңоп кетиш өтө оор да. Мен айтайын, мына эгерде мурда совет учурунда 60 миллион доллар ал жыл сайын эле электр энергиясына мындай бир развитие болуп турган болсо, бүгүнкү күндө андай өнүгүү болгон эмес да. Көбүнчө акчанын бардыгы бүгүнкү күндө жанагы чоң эле проекттерге, ирги проекттерге жумшалган. Бул жанагы ТЭЦ бишиктин модернизациялоо, ошондой эле датка кемин линиясын куруу, датка подстанциясын куруу, кемин подстанциясын куруу. Бул көп акчаны бүгүнкү күндөгү мировой баа менен алып аткан акчанын көлөмү ошо кетип атат. Могу жалпы Распет секторга бүгүнкү күндө андай акча жумшалган эмес. Көбүнчөсүнөн эми бул бүгүнкү күндөгү компаниялардын акыбалын эле айтып коюш керек, Распет компаниянын акыбалы. Эгерде 7 жыл мурда, 10 жыл мурда электр энергиянын жоготуулар Распет компанияларда 40%-ын тегерегинде болуп аткан. Бул өтө көп жоготуу болуп аткан. Ошол учурда 10 миллиард киловатт саат болсо 40% жоголсо, калганы 70тен сатылса элестетсеңиз канча акча чогулуп аткан? Примерно 3 миллиард тегерен акча чогулуп аткан. Бүгүнкү күндө акчанын чогулганы мына эгерде жаңы тариф саясаты кире элек деген эсептесек, октябрь айына 7,6 миллиард сом чогулган. Бул эмнени айтат? Электр компаниялар ишин аябай оңошуп, жоготууларды азайтып, мына эгерде мен айттым жана 36% 2007 жылы аткан, анын 20% коммерциялык жоготуу, мындайча айтканда жана уурдалуу жоготуу деп эсептелет да. Ошол бүгүнкү күндө коммерциялык 20%-ын жоготуусу 0,9% же 1% эле калды. Ал эми мировой энергетикаларда ушундай эле 1-2%дуу жоготуулар болот, коммерциялык жоготуулар. Биз менен айтабыз бул менен. Коммерциялык жоготуу аябай төмөндөдү. Кантип жетиштиңиздер ошого? Бул боюнча эми мындай да, ар бир жыл сайын биз министрлик ошол 2007 жылы пайда болду. Ошондой компаниялардын бардыгына жыл сайын биз тапшырма берип аттык. Жыл сайын дебитордук карызыңды азайтасың, потеряны 3%-ка азайтасың, акча чогулсун 100%-га жеткизесиң деп, ошонун негизинде мына отуруп, мына 7 жылдын ичинде мына биз ушундай 16,5, мына 2014 жылы жаптык, былтыры 17,9 болгон, ошонун ортосунда 1,4% уже азайткан экенбиз. Алдыңкы жылдары 3%-дан 4%, 5%-на азайып келген да потерялар. Мына 2007-тен бери бүгүнкү күндө биз коммерциялык потеряны 20%-га чүрдүк. Бул деген Кыргызстандын Распет компаниялары аркылуу системабызга, экономикабызга 2 миллиард сом акча иштеп атат бүгүнкү күндө. Ошонун негизинде мына кабелдер оңдолуп атат, трансформаторлор коюлуп атат. Мына мурдакыдай эле 2 жыл мурдакыдай эле өчө жолдорду буу деген токтоду. Себеп дегенде элге жанагындай сапатсыз дейсиз, мындай сапатсыз деп атабыз. Эми сапаттуу жеткизиш үчүн анын тарифтин өзүнүн деңгээлине жетиш керек да. Бүгүнкү күндөгү 2014 жылдагы электр энергиянын өз наркы 120 теңге турат да. Ал деген электр чыгарып туруп, элге жетишке чейинки ошол компаниялардын өз наркы. Ал эгерде Biz сататкан 70-тен сатып атпадык. Анан жана чоңураак керектөөчүлөргө не бытовой деп коебуз. Аларга 1 сомден сатып атканбыз. Бирок ортосу 88 теңге тыйын болуп атат. Биз ошондо да 1 сом 20 теңге жетпеген, ортосунда ажырма биздин баягы айта эле жүрөбүз, дефицити жетпей атабыз деген ошол акчада, примерно 6,5 миллиард сом акча. Эгерде ушул биз мына 16,5, эгерде 2017 жылы бизге тапшырма берилген өкмөт тарабынан 12%га чүрүү деген. Бул дагы мына эгерде биз ушул жылды 16,5 менен жапкан болсок, 3 жылдан кийин биз 12%га чүрүш керек. 4,5% деген бул 400 миллион сом акча дагы система кайрылып келет да. Элестетсеңиз, бул деген акчалар. Ушунун бардыгы буну жетиш үчүн компаниялардын жумушу аябай жакшыртылды.
Ошол жерде жетекчилер өзүнүн жумушуна так мамиле кыла баштады. Жанагы урдоо сүйлөшүү деген азайды, ал жок деп айта албайм, ал деген бар, бирок единичный случай да. Көбүнөсүнчө андай иштер токтоп, бүгүнкү күндө контролер, инспектор деп коебуз, бүгүнкү контролер эмес. Алардын бардыгына фидер башынан байланып берген. Башында складтагыдай счетчик менен киловатт алды, ошонун боюнча жооп берет. Мурда ал андай болгон эмес, анткени жоопкерчилик аз болгон да. Бүгүнкү күндө мына миске акча жөнүндө айтып атам, показатель айтып атам, иш жакшы эле жогорулаган да. Бирок эмнегедир ушул ушунчалык иш жүргөндүгүнө карабай социалдык түйүндөрдө ушундай маалыматтар пайда болду. Кала берсе сүрөттөр менен чыгып атат. Электр энергиясын колдонгон бир абоненттин бир айда колдонгон баягы канча электр энергиясын колдонгондугу жазылып тургандыгына карабай, ага келген акчасы таптакыр башка. Жогорулатылган суммадагы акча коюлуп келген фактылар, баягы сүрөттөр баягы интернет түйүндөрүндө пайда болуп атат да. Ушундай эмнеден пайда болот ушундай маалыматтар? Буну эми мындай так кайсы абонент, кайсы көчөдөгү, кайсы шаардагы же кайсы үйдөгү абоненттер так айтышыбыз керек. Анан мындай болушу мүмкүн. Я не исключаю, себеп дегенде бээрде баягы показаниясы тура эмес чечилип калышы мүмкүн. Өз абонент тура эмес айтып коюшу мүмкүн. Же ошол жердеги недобросовестный инспектор деп коебуз, ал жана өзүнүн көрсөткүчүн жакшыртуу үчүн көбүрөөк киловатт час жазып коюшу мүмкүн. Себеп дегенде бээрде өзүңөр билесиңер, айтылбады, 700 киловаттын ашыгы мынча тыйын болот. Ошондо мүмкүн жанагы керектөөчүн өзү эле киловатт сааты бекиткен. Ар кандай ситуацияда бул единичный случай, ансыз болбойт да, идеальный нерсе жок. Андай ар бир маселе менен Энергосбыттын работниктери бүгүнкү күндө тактап маселе кылып чечип беришет. Бир телегөрүүчүбүздүн СМС суроо келиптир. Эмне үчүн азыр Токтогул кесинде суу аз дейт. 2015-жылы суунун көлөмү канча болушу мүмкүн? Ушундай божомолдор барбы сиздерде? Дагы айтып койсоңуз. Мына быйылкы жылы Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү канча болушу мүмкүн? Максималдуу көлөмү? Менимче былтыркынан аз болбош керек деп ойлойбуз. Себеп дегенде келген мына быйылкы суунун притогу менен караганда ушул 12 миллиард, 13 миллиардга чейин 1-октябрга карата биз кыштын башталышын 1-октябрга коебуз да, ошол балга ушу 12-13 миллиард куб суу чогултабыз деген оюбуз бар. Анан жакында эле ушул тарифтин 2.15 тыйындан 1.85 тыйынга түшүшү баягы жергиликтүү баягы нарындыктар маселе көтөрүп чыкпады, тариф кымбат болуп кетти, бизге жеңилдиктер каралган жок деп. Эл ошондой маселени койгонго чейин ушу тарифти арзандатса болбойбу эле? Ошол анткени бул жерде ушундай дал келиштик болуп калды да. Ошол эл маселени көтөрдү, анан тарифти арзандаттык деген жолу айтылды. Бул эл ар дайым өзүнүн укугун, өзүнүн требованияларын айтууга укуктуу да. Анан бул маселе сиз айткандай туура дал келип калды. Бул Госдепартамент өзүнө биз деле бул жоопкерчилик чоң. Эгерде электр энергиясын импортту мынча болуп атат деп эле анан жөн эле сата бериш, мүмкүн андай импорт бул деген анын аркасында счетный палата деген турат, ГСБ бар, прокуратура бар. Ошонун бардыгы бул жөнөкөй маселе эмес да, бул госагентство, өкмөттүн атайын коюлган агентствосы буну күн сайын эсептеп отурат. Ошондуктан анын жоопкерчилиги бардыктан алар эле алдын ала эсеп жүргүзүп аткан. Бирок баягы элге айтыла элек болчу, себеп дегенде ал туура эмес маалымат болуп калышы мүмкүн эле да. Бирок жанагы чечим да элдин айткан талабы да туура келип калды да. Бирок нарындык туугандар да айтып кетиш керек, ал жерде алар маселени бөлөкчө коюшканда, ал жерде маселе баягы бизге кышында 700 киловаттан азыраак, бизге 1000 киловаттан бергиле, же 1,5 киловаттка көтөрүлө деген. Бул жалпы эле нарындык эмес, бул алай чаткал, тоолуу аймактын бардыгына тиешелүү маселе да. Бирок мен айтып кетишим керек, что 206-токтом бар. 2010-жылы атайын ошо тариф көтөрүлгөндө ушул тоолуу шартта жашаган, оор шартта жашаган туугандарыбызга жеңилдик болсун деп, жайында жана кышында деп атайын 50%га азайта турган бир 200 киловатт час же 100 киловатт час жайында деп туруп жардам берилген. Ошол жыл сайынкы Минфин тарабынан бөлүнүп турган акча бул 117-120 миллион сом. Анан ал жерде мына ушу нарындык туугандардын требованиясы, жалпы эле ушу тоолуктардын требованиясы боюнча бүгүнкү күндө өкмөт карап атат буну. Бул министрлик энергетика анын ичиндебиз да. Ал жерде соцзащита бар, Минфин бар, өкмөт бар, анан министрлик бар да. Биз ошону эсептеп кайра чыгышыбыз керек да. Мүмкүн ошол жанагы компенсация жагын карашыбыз керек да. Киловатт саатын көбөйтүп беришке мүмкүнчүлүк жок, себеп дегенде биз бул 700 киловатты жанагы 1,2 миллион абонентибиз бар деп туруп, ошонун эң жогорку
колдонгон айлары бул декабрь, ноябрь, январь, февраль айлары болуп, ошол айда электр энергиянын чыгаруу мүмкүнчүлүгүн эсептеп туруп, ошол элдин баары чачканда 700 киловаттан чыкканда, анан биз индивидуально баарына келе албайбыз да. Анан толуктар үчүн жанагы компенсация маселеси каралып атат. Ошол жагы бүгүндө ал көтөрүлүп атат. Ал жыл сайын төлөнүп келген. Бүгүнкү күндө мына 1-январга карата ушул 2014-жылдын 4-кварталга төлөнгөн жок. Ошондо 120 миллиондун 4-бөлүгү бул 30 миллион сом төлөнө элек да. Ал төлөнсө, ал элге дагы жардам болот. Бирок ошол көлөмдү 120 миллионду жогорураак планкада жардам берели деген өкмөттүн бүгүнкү да иш аракети болуп атат. Ал иш каралат. Ушундай эле маселени бүгүн Токтогулдуктар көтөрүлдү. Тариф маселесин ошондой эле алар Токтогул районунун жана Кара Көл шаарынын жазы кечүү айылын атайын эсебинин каражаттарды башкаруу боюнча дирекциясы бар эмес беле? Ошонун ишине нааразылык билдирген жарандар чогулуп, ушул дирекция туура эмес иш жүргүзүп атат, же болбосо Токтогулдуктарга электр энергиясын берүүдө жеңилдиктер болчу эле, ал жок деген, ошондой эле тариф саясаты өзгөргөн, ошол жеңилдиктер калганбы же жокпу деген маселелер көтөрүп чыгышты да. Жеңилдиктер бар. Бүгүнкү күндө мыйзам дешим отменять эткен эмес. Кыргыз Республикасынын 98-жылы номер 122 мыйзамы чыккан. Ал жерде Токтогул ГЭСин курулган учурда жана ошол жерде суу тосмону курганда Токтогул районунун территориясында Токтогул районунун элине жана жазы кечүү Кара Көл шаарынын жазы кечүү айылына ошол жерде элине жардам берүү боюнча маселе коюлган да, ушул закондун негизинде. Ошол жерде Токтогулдук туугандарыбызга атайын тариф эсептелген болчу. Ал жерде льгота ала турган 15.150 абонентибиз бар. Аларга 4,5 тыйындан 1 киловатт саатына атайын жардам берип турат 100 киловаттка чейин. Бул ал киловаттар мындай берип турат да, 7 ай кыш айына 7 айына 1-октябрдан 1-майга чейин 220 киловатт саат 50%га жана 45-ден көбөйтүлөт да, 34,65 сом бир абонентке жардам берилет да. Кышкы учурда 5 ай бул 1-майдан 1-октябрга чейин 100 киловаттка 4,5 тыйындан 50%ы 5 айга көбөйтүп 11 сом 25 тыйындык жардам берип турат. Бул акчаны эч ким отменять эткен эмес. Бул боюнча жыл сайын ушул 0,7 миллион сомдой акча бөлүнүп турат. Жардам катары компенсация өкмөт тарабынан. Анан жанагы фонду жөнүндө айта кетсек, бүгүнкү күндө электростанция мындай бир маалымат берди бизге. Жыл сайын ошол закондун негизинде 43 миллион сом бөлүнүш керек экен. Ал акча ай сайында эмес, ал мына электростанциядан күнүнө кетип турат акча. Примерно 100 миллион сом аша акча кетип турат. 100 миллион экен, 100 миллион экен да, 100 миллион болуп турат. Аны деген мына 30 күндө бул деген эгерде 100 миллион ашып берип турсак, ошо 43 миллионду примерно түшүп калат да, бир ай сайын. Ай сайын. Бирок ошол каражат түшпөй жатат деп бирөөсү айтса, экинчилери ошол каражат негизсиз жумшалып атат деген дагы дооматтар. Жылына 43 миллион сом бериш керек. Жылына 43 миллион сом бериш керек да. Ошондо 100 миң сом экен. 100 миң сом экен да. 43 миллион сом бериш керек. Бул боюнча бүгүнкү күндө станция айтып атат, что индексация болгондо, ушул индексация бар, инфляция тигүү менен 48-49 миллион сом түзүп атат жыл сайынкы электростанцияны берген акчасы дейт. Ушул закондун 9-пунктунун положениянын 9-пункту боюнча электростанция бүгүнкү күндө акчанын баарын убактылуу отуруп турат экен, карыздарыбыз жок дейт. Карыз жок. Бунун үстүндө карай турган ошол жерде атайын Токтогул районунда наблюдательный совет бар, спецфонд боюнча. Дирекциянын ичинде жок, станциянын которулуп бараткан акчасы фонд кочот, ошо фонддун үстүндө наблюдательный совет бар. Ошо фондду карап аткан, спецфонд деп коебуз аны. Анын ичинде местный кеңештин өкүлдөрү, Токтогул шаарынын өкүлдөрү, ошондой эле обл. Администрация Земсуунун өкүлдөрү отурушат. Алар ошол жерде өздөрү коллективно, коллегиально чечим кылышат. Ошол түшкөн акчаны Токтогул элинин кайсы муктаждыгына, кайсы керектүү биринчи необходимый деп коебуз, баягы канал болобу, же бир скважина болобу, ошол жака жумшаганга ошолор карайт. Биз ага киришпейбиз. Демек бул жеринде чечиле турган маселе. Жеринде чечиле турган маселе, ошондо Токтогулдук туугандар тура эле коюп атат. Анан эгерде ал жерде уурду алып жеп аткан болсо, ал эми атайын органдар бар, карап отурган. Бирок станция жактан акча убагында төлөнүп турган карызы жок. Марат мырза, кыска жооп берсеңиз, бизде суроолор коло көп. Электр энергиясынын акчасы качан бирдей нарк болот дейт? Тариф качан бирдей нарк болот дейт? Же бирдей болбойбу? Бирдей нарк дегенде булган тарифке мисалы баягы 700 киловаттан артканы мынча тыйын эмес, бирдей эле нарк. Канча колдонсоң да мынча, 1 сом,
70 тиын деген. Бүгүнкү күндө 700 киловатт час мен дагы айтып кетейин, бул деген баягы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша айла жоктун иши. Мына кийин мына Камарата 2ге экинчи агрегатты кошсо, Камарата 1 курулса, үстүндө верхний каскадтар кошулса, анда электр энергиясынын керектөөсү ограничение болбой калат. Бирок биз ойлоп атабыз, биз 17 жылга чейин муну 70 тиынды биз ал жыл сайын жанагы инфляцияга, жанагы развитиеге 15% менен кошуп отуруп, 120 тыйындык өз наркынан чыгабыз деп атабыз. Бирок жашоо токтоп калбайт, анда да өз наркынан жылып кете бериши мүмкүн. Мен айтам, жанагы мүмкүнчүлүгүбүз, чектелген мүмкүнчүлүгүбүз азайган, жок болгондон кийин ошондо гана бул маселе чечилгенден кийин калыбына келет. Бир калыбына келет да. Умный счетчик турат, бирок эсептелген акчасы туура эмес дейт. 610 киловаттка чейин 70 тыйын, калганын 215 тыйындан эсептеди. Муну мен кайда кайрылышым керек бул маселе боюнча? Бул эгерде умный счетчик болсо, бул дегеле Бишкек шаары, бул Тоголок Молдодо өздөрүнүн офиси бар. Ошол жерге кайрылса, бул маселени карап беришет. Бул күнүндө болуп аткан эле иш, бирок чалгандары туура. Бул боюнча так маалыматты ошол жерде беришет, кайра эсептеп беришет. Ал жөнүндө эч кабатыр болбосо болот. Электр энергиясы айылдан баштап арзандайбы же шаардан арзандап башталабы дейт. Эгер арзандаса. Бизде керектүүчүнү биз бөлбөйбүз, шаарда белде бул деген жалпы баарына приказ бериле чыгат. Ошондо керектөөчүлөрдүн баардыгы тийишелүү болот. Ар бир керектөөчү өзүнүн азайтылган киловатт часына ээ да. 700 киловаттан ашырбай 30 күндү 2ге бөлүп төлөсө болобу дейт. Жок. 700 киловатт бир айга каралган. 2000 так, андан кийин Өзбекстанга суу сатылды деген маселе чынбы дейт. Суу маселесин бул өтө көп эле айтылат бизде, бирок ал маселени мен айтып коеюн, бул суу сатыш мүмкүн эмес. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, ал боюнча талап өтө чоң. Ар бир киловатт часка кетип аткан, аны чыгарып аткан электр суунун көлөмү эсептелүү, күнүнкү журналы бар. Ал жерде мен жана айтып кеттим, канча көп секундан чыгып атат, ошого чейин журнал жазылып турат. Анын жоопкерчилиги өтө оор да. 1 литр суу сатылбайт. Декабрь айында 531 киловатты 15 күнү 1 сом 20 тыйындан дейт, 16 күнү 70 тыйындан дейт. Кандай негизде 1 сом 20 тыйын эмес деген бир кызыктай суроо түшүп тур, бирок өзү жазылган деле анча бул айтып атпайбы, мындай маселелер болуп атат. Бүгүнкү күндө мындай болот, себеп дегенде баягы ар бир компания мына электр энергиясын биздин керектөөчүлөргө койгон күндөрдү ар кандай да. Мына кээ бир компаниялар 17синде показания снимать этет. Ошондо айдын 17 күн, бул айдын 17 күнү, тияктын 17 күнү, ошондо бир ай болот да. Мына Сев Электро болсо, баягы ишти оңоюраак болсун, элге коюлган счетторду туура болсун, баягы анткени элдин баары айлыкты этегинде алат, анан бештерине расчеттешет да. Алар показанияны биринен бирине жылдырышты. Бөлөк компаниялар 20-20 чейин ушундай да, ошондуктан ар жакта ар бир региондо өзгөчө. 11 декабрда тариф алмашты, чиновниктер электр кызматкерлери ага чейин акча төгүп коюп, азыркы учурда да 70 тыйындан төлөп жатышат дейт. Андай факт болсо бизге туура эле айтыңыздар, мен телефонда айтып коеюн, 56-12-28 атайын отдел бар, ошол отделге чалса болот, 56-12-28 ушул маселелер боюнча. Бирок дааны айтыш керек, фактын айтыш керек, фамилияны айтыш керек, кайсы жерде конкреттүү айтыш керек да, анан мындай эле айта берген боло бербейт. Дүкөндөрдө 700 киловаттка чейинки жеңилдик каралган дейт, дүкөндөр дагы. Дүкөндөр аларга каралбаган, себеп деген алар деген беркинде потребительдер, алар 2 сом тыйын менен төлөшөт да. Акыркы суроо, Марат мырза, кыска жооп берсеңиз, суу тартыш болуп атат, жайкысын суу кат маселесинде суу тартыштыгы байкалбайбы? Эми суу кат былтыр эле көрдүңүздөр, бул Чүй областында, Талас областында, барлык жерде эле, бир эле бизде эмес, Талас, Жамбылда эле кандай болду суунун. Ошондуктан действительно элибиз баягы азыр ушул учурда баягы бекер аткан суулар болсо, мүмкүн тосмо кылыш керекпи, ойлош керек да. Анткени былтыр эле көргөнүңүздөр, суу кандай аз болду, кандай кыйынчылыктар болду. Ошону дыйкандар алдын ала ойлош керек да бул маселе жөнүндө. Анан эми кайрылып кетсе болот азыр, биздин керектөөчүлөргө. Мен карап элем, баягы аябай эле жакшы көрсөткүчтөр болот. Бүгүнкү күндө 10 миллион киловатт час суудаш азыр болуп аткандыктан, эгерде ушундай темп болсо, анда биз ыраазыбыз биздин керектөөчүлөргө. Бизде туура түшүнгөндөргө дагы бир аз калды. Кыш айы ушул ашып кетсе бир ай калды. Ошонун ичинде дагы үнөмдүү колдонуп, электр энергияны туура пайдаланса, бизге чоң жардам болот эле. Рахмат Марат мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Күн маектин бүгүнкү чыгарылышы ушун менен соңуна келип жетти. Көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министринин кеңешчиси Марат Чолпонкулов болду. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып бардым. ЛТР көрсөтүүсүн мындан ары актаңдай акындар таймашы улантат. Амандыкта жолугалы.